Elдің қачанғанша қордалады ел. Мен 6 гектарға ақша төлесем да бұл жер сатылса. Бұл Қарасу районунун Кайрагач айылынын тургуну Низамидин Матов. Ижарага иштетип жүргөн жеринин 15 сотухун айыл өкмөт аукцион аркылуу сатып жибергенин айтып жатат. Ал 5 гектардан ашуун жерде 1999 жылдан баштап пайдаланып жаткан. Кайракы жер аянтына жыл сайын эгин эгип түшүм алат. Быйыл үлүшүнүн бир четин белгисиз жарандар тосуп сатып алышканын билдиришкен. Бұл жерде бір бейтаныс эле киши келип, бұдан bir ай баштап ошон келип тоса баштады. Мен документти көрсөттүм, аксакал тоспоң эми бул жерде мен иштетип атам, бир жер эки адамга берилбейт десем, мынабады мен сатып алганмын деди. Низамидин Матов 15 сотук жер 2021 жылы болгону 153 000 сомго сатылганын, ага аукцион болору айтылбаганын кошумчалайт. Ал анын атындагы ижара келишими 2026 жылга чейин күчүндө турганына карабай, эч кимге билдирбей сатып жибергенине нааразы болууда. Ошол кезде азыркы Ала Тоо айыл өкмөтүн Абдирасил Батиров жетектеп турган. Арыз жазып айыл өкмөткө көп кайрылдык, жана айыл өкмөттөр алмашы берди го, бара бердик. Жана анан кийин барсаң чөнтөгүн карайт, эртең кел дейт, же бүрсүгүнү кел дейт. Анан чек ала албай жүрөм. Мен өзүм деле алат элем бул жерде айтса. Өзүм алат элем мен. Аукционго катышат элем. Бирок бир жерде эки адамга сатып атышпайбы булар? Эмне дейсиң? Айыл өкмөт ижарадагы жердин четинде жайгашкан насостук станцияны сатышканын билдирүүдө. Ал эми Низамидин Матовдун ижарадагы жери дал ошол тилкеге жанаша жайгашыптыр. Насостук станцияга тиешелүү жер болгон. 16 сотик. Тиешелүү жерди гидроземдик корутуусу бар. Корутуунун негизинде 16 сотик отдельно, 6 гектар отдельно турат. Бирок просто жанаша жайгашкан да. Ошол жерде айыл өкмөтү газетага берип, аукцион аркылуу саткан жерлери туура. Алмаз Динбаев насостук станциянын жер аймагы канча сотук экенин 3 жыл мурдагы жерди баалоочулардын корутундусундагы көрсөтүп бере алган жок. Насостук станцияда бир топ жыл иштегенин айткан Мамыт Жаңыбаев болсо, станцияга караштуу жер 15 сотуктан аз болгонун айтып жатат. Мына жерде турба болот эле. 20-200 турба болот мынандай. Анан мына ошол жерде мен иштетелем. Мына жерден мына стол отурат го. Ошого чейин биягы мынага чейин болот эле. Анан аркасында дагы 1,5 сотуктей аркасында дагы жер бар. Аздан турат ошол жер. Анан мына ушу биз турган жер насоско караштуу жер эле. Мына ол жагына полный мака, буудай ушундай эгилет эле. Мындан 3 жыл мурда өткөн аукционго 3 жаран Темирбаев, Терминлидин, Муталибов, Сайыпжан жана Муталибов, Хуснидин катышкан. Конкурстан Хуснидин Муталибов жеңип, башка жаранга саткан. Учурдагы ээси деп айтылган Улук Темирканов Карасу райондук прокуратурасына арыз менен кайрылып, жер тилке талаш болуп жатканын билдирген. Айыл өкмөт госрегистрлерин тийиштүү корутундусу берсе, жерлер бири-бирине үчтөк болуп жайгашканбы, же жайгашкан эмеспи, же бөлөк-бөлөк жерде жайгашканбы боюнча корутунду берсе, ошонун негизинде биз чечип тийиштүү чечим кабыл алабыз. Бүгүнкү күндө арыз боюнча текшерүү иштери жүрүп атат. Райондук прокуратура жер тилке мыйзамдуу же мыйзамсыз сатылганын текшербейт. Жөн гана ижара жери менен станциянын жери кандай жайгашканын териштирерин билдиришти. Ал эми Низамидин Матов адилеттүү териштирүү болушун талап кылып, бийлик өкүлдөрүнө кайрылды.